Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргыз элим. Бизде түн жарым болсо дагы сиздерге кайрылуу жасап коюуну туура көрдүм. Анткени Улукбек Карыбек уулуна дээрлик бир суткадан бери баарыбыз кыжалат болуп тынчсызданып турган чагыбыз. Мына 2 саат болду, Улукбек Карыбек уулуну кайрадан 48 саатка камакка алып коюшту. Жана ошондой эле Улукбек Карыбек уулунун акыркы соңку кайрылуусу мен лентага жүктөп койдум. Ал жерде өзүнүн дагы ой пикирин уксаңыздар болот. Урматтуу достор, Улукбек Карыбек уулу жана анын адвокаттарынын айтуусунда дагы эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун тастыктап атышаттыр. 16-июль күнү Ош шаарында Улукбек Карыбек уулунун соту болот. Урматтуу достор, ошол жака жалпыңыздар келип, Улукбек Карыбек уулу мына Улукбекти биз жанынан кыргыз элине кызмат кылган, чынчыл, адилеттүү, эл тарабын талашкан мыкты патриот инсан катары баарыбыз билебиз. Ушундай чыгаан уулдарыбызды коргоп, баалап алышыбыз ар бирибиздин милдетибиз деп ойлойм. Ошон үчүн баягы Улукбек Карыбек уулуна эле болгон чабуул эмес, бул ошо сөз эркиндигине жана ошондой эле ар бир адамдын укугуна болуп аткан чабуул деп эсептеймин.